Европа деп атабыз. Бардыгыбыз эле Европанын билим берүү системасы, Европа өзүнүн жашоосун жашап бүттү. Европа бүгүн кыйроо жолуна кетти. Европа өнүктү, бардык немеге чыкты деңгээлге, экономикасы да көтөрүлдү, башкасы да көтөрүлдү. Бирок бүгүн Европада адамдардын жашоосу кандай? Экономика укмуш, айлык акысы укмуш, бүт бардыгы эле шайкеш келет, жашоосунун баары укмуш өтүп атат. Бирок адам сыйлоо жок болуп атат. Адам катары жашабай калды да. Атасы баласынын үйүнө барайын десе телефон чалып, балам эртең убактың барбы? Мен саат 2-де сенин үйүңө барып кетейин деп анан барып атпайбы. Убактым жок ата, бүгүн болбойт, келбей эле койгула десе келбей калат. Жөнөкөй нерсе. Эркеги менен эркек үйлөнүп жашап атат. Аялы менен аялы үйлөнүп жашап атат. Кызы менен кыз үйлөнүп жашап атат. Ошол Европа келип анан бизге адам сыйлаганды үйрөтөбү? Мисалы гендердик саясат башка деп атабыз мисалы. Ошол Европа келип бүгүн бизге кызды сыйлаганды үйрөтөбү? Кызы менен кызы жашап атса, эркеги менен эркеги жашап атса, каяктагы акыл? Ошого таң каласың. Биз Европа десе эле ошол Европаны мына 12 жылдык билим берүүгө өтөбүз, анан башка берүүгө өтөбүз деп эле бир жок эле нерселерге аракет кылып атабыз. Бизде бар да система. Кыргыз деген система бар да. Кылымдардап жашап келген кыргыздын тарбиясы бар да. Бул кагазга жазылбаган, эч кандай тиги жогорку кеңеш менен кабыл алынбаган эле турмуштук мыйзам, конституция бар да. Бизди ошол эле тарбиялап өстүрүп келген, ошентип эле өсүп келген кыргыз эмне жаман болду? А бүгүн бизде деле чыгып атпайбы? Мына атасын сотко берген балдар чыгып атат мисалы. Мен тиги келин болбойм мисалы. Эмне үчүн мен тиги жолдошумдун носкисин жуушум керек? Неге мен кайненеме чай куюп беришим керек? Кайнатама тамак жасап беришим керек? Мен эмне кылам? Мен деле пендемин, мен деле личностьмун, мен деген инсанмын. Мен өзүмчө эле жашай берем. Мага эч кандай кызматын кылбайм, башка кылбайм деген кыздарыбыз мына асмандан түшүп атат. Асмандан түшкөн жок. Ал биздин эле бир туугандарыбыз, жаныбызда жүргөн эле биздин эле замандаштарыбыздын ичинен чыгып атпайбы? А ошол нерсенин бардыгы каяктан келип атат? Бардыгы үстүртөн жанагы европалашабыз, биз Швейцария болобуз, укмуш болобуз деген нерсени бүт бардыгы алып келип биздин кыргыздык түп тамырыбызды жок кылуунун үстүндө иштеп атат да. Ошон үчүн биз эң негизги таяна турган жерибиз биздики кыргызчылык. Биз кыргызчылык десе эле коркуй артка кетебиз, анан эмне тиги өткөн кылымга барабызбы, анан антебизби, мынтебизби деген сөздөрдү чыгарып алчу. Кыргыздын экономикасы бизде бүгүн 200% өсүп кетип, укмуш болуп кеткен күндө деле биз кыргыз бойдон калбай турган болсок, анда улут катары биз жок болобуз.